Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Азыр сиздерге Берн Хеджестин Пабло жана Бруно тууралуу сонун бир притчасын айтып беребиз. Бул притчада водопровод курган Пабло жана Брунонун историясы айтылат. Мында өз жашоосун өзгөртүү үчүн эки башка жолдорду тандаган эки жаш баланын келечекке болгон ой максаттарына болгон иш аракеттери жана кандай жолдор менен ошол иш аракеттерди иш жүзүнө аткарды жана анын кандай результаттарга жетти, ошол жөнүндө билесиздер. Жана бул сабакты сиздер өзүңүздөрдү кандай максат кылсаңыздар, кандай жолдорду орундата аласыздар, ошол жөнүндө бир аз болсо да түшүнүк алып кетесиздер. Анда эмесе менен калыңыздар. Бул историяда Пабло жана Бруно деген эки жаш бала болот. Алардын алдына койгон максаттары болот. Ошол максаттарга жетүү үчүн ушунчалык аракеттерди кылышат. Өздөрүнө жолдорду издешет. Экөөнүн тең көзүндө жалындаган от болот. Өздөрүнүн максаттары ушунчалык элестетсеңиз, жалындап турган, алдына койгон максаттары өтө көп. Ошолорго жетүүгө аракеттенип атышат. Күндөрдүн биринде аларга ушул максаттарын орундатуу үчүн сонун мүмкүнчүлүк туулат. Айылга суу ташып келүү керек болот жана ошол суу ташуу үчүн вакансия ачылат. Экөө тең энтузиазм менен ишке кирише башташат. Ал жерде айылда доходтору айылдагы ошол плата за труд болобу, ошондо айлык акысы ташып келинген челектеги суудан зависит этилет. Канча көп челек суу ташып алып келсе, ошончолук көп акча алган болушат. Канча аз алып келсе, аз болот. Мындайча айтканда, убакыт барабар акчага. Канча убакытын көп жумшаса, ошончолук көп акча табат. Ошентип экөө тең чыдамкайлык менен, энтузиазм менен ишке киришет. Күндөрдүн биринде бирок уже байкай башташат. Пабло менен Бруно байкай башташат. Алардын бирөөсү бели ооруй баштайт, же болбосо чарчай баштайт. Бруно доволен болчу, акчасы көп, ал күчтүүрөөк болчу да, телосношениясы жакшыраак болот. Ал уже доволен, өзүнүн акчасына доволен да. Анан ошентип Пабло экөө ошентип күндөр өтөт, айлар өтөт. Экөө тең бирдей иш кылып жүрүшөт. Экөөнүн дене түзүлүшү эки башкача болгондуктан Бруно бир аз толугураак, өз күчүнө ишенген палван бала болот. Ал эми Пабло болсо арыгыраак болот, бир аз слабыраак болот да. Анан Бруно өзүнүн тапкан акчасына аябай довольный болот. Ал эми Пабло болсо бир аз кыйналат. Үйүнө келгенде бир аз белдери ооруйт, ден соолугунун кичине начарлап атканын байкайт. Анан оңоюраак жол менен ишин жеңилдеткенди ойлой баштайт. Оңоюраак жол менен акча табуунун жолдорун издей баштайт. Ошентип ал өзүнө жеңилдетүү үчүн водопроводдун мастер-планын түзөт. Мастер-планда полный немелерди растап бүтөт дагы. Мастер-пландарын жазат, идеяларды документтештирет. Анан сөзсүз түрдө ошол өзүнүн идеясын даяр кылгандан кийин Брунога келип, ошол идеясы менен бөлүшкөндү чечет. Ага энтузиазм менен айтып бергенде Бруно, каяктагы нерсени койчу, сага эмне кереги бар, ушул жерде акча жетет деп туруп, ал идеясына каршы чыгат. Мен бул водопроводду курганы көп акча кетет, качан болот мен билбеймин дейт. Ошентип ал жашоосун уланта берет, бирок өзүнүн досунун каршы болуп, аны колдобой койгонуна карабастан, Пабло өзүнүн водопроводун курууга киришет. Пабло өзүнүн водопроводун куруп атканда элдер шылдыңдашат. Пабло водопроводчик, водопроводчик деп үстүнөн күлүшөт. Үстүнөн күлгөнүнө карабастан, шылдыңдаганына карабастан, өзүнүн бош убактарында, дем алыш күндөрүндө бүт ошол водопроводду курууга арнайт. Берки суу ташыган ишинде да иштейт, чтобы жашоосун өткөзүп туруш үчүн, убактылуу жеген ичкенине жарап туруш үчүн. Бирок баар жок убактысын ошол акчага айландырбайт да, без выходной иштебейт мисалы үчүн. Ошол өзүнүн водопроводун курууга көбүрөөк убактысын бөлгөнгө аракеттенет. Мисалы 3 күн дейли, 2 күн дейли ошол өзүнүн водопроводун курууга көңүл бурат. Биздин Бруно болсо
доволен болуп жүрөт, өзүнүн тапкан айлыгы уже жетип, доходу көбөйүп, өзү каалаган үйдү алат, өзү каалаган мал жайларын булат да, жашоосу оңолду, жакшы жашоо башталды, бош убактарында барга барып эс алып атат, өзү каалагандай жашоосун баштады. Бирок биздин Бруно сезбей жатты. Анын денеси кыйналганын, ден соолугу начарлаганын, бетинде тырыштар пайда болуп атканын, бүгүнкү күчү эртеңкиге жетпешин билбей жатты. Себеби ал оор челектер ташыгандыгы үчүн, дем алышсыз иштегендиги үчүн организми кыйналды. Аны сезбей жатты. Күндөрдөн күн өттү, айдан ай өттү, жылдан жыл өттү. Биздин Паблонун өзүнүн водопроводу дагы ишке түшө баштады. Ал водопроводдон ал жерде иштейби, иштебейби, ага карабастан булактын башынан айылга чейин сууну өзү эле алып келе турган сонун водопроводду курду. Ал өзүнүн жыргал жашоосунун башталышы башталды десек болот. Пабло өтө көп акчаны суу сыяктуу агып ала баштады. Агымы токтогон жок, 1 мүнөттө токтогон жок. Ал убакта Пабло эс алды, ойноду, бактылуу жашоону бала чакасы менен сонун өткөздү. Биздин Бруно болсо, өзүнүн ден соолугунун начарлаганынан улам, жашынын өткөндүгүнөн улам баягы челектердин көлөмүн кичирейтти, барган сайын аздан суу ташый баштады. Ал эми биздин Брунонун челеги эч качан токтогон жок, ал 1 мүнөттө токтобой агып атты. Демек, бул историядан, Пабло жана Брунонун историясынан реалдуу жашоодо дагы көп көрүнүштөрдү көрсөк болот. Бул көрүнүштөр чынында эле реалдуу жашоонун чагылышы десек болот да. Көбүнчө биз эмне кылабыз? Реалдуу жашоодо безвыходной иштейбиз. Айрыкча мына Москвада жүргөндөр, Кыргызстанда жүрөбү, айырмасы жок. Өзүбүздүн доходубузду көбөйтүү үчүн, кирешебизди көбөйтүү үчүн 2ден иште, 3дөн иште иштеген аракет кылабыз, чтобы биздин жашообуз жакшы болуш үчүн. Чоң үйлөрдү салганды аракет кылабыз, мал жайды көбөйткөнгө аракет кылабыз. Бирок ошол водопроводду курууга эч качан аракеттенбейбиз да. Водопроводдорду сиз куруп атасызбы? Сиз кимдин ордундасыз? Паблонунбу же Брунонунбу? Эгерде Паблонун жашоосун карап кете турган болсок, бул жерде ал өзүнүн водопроводун куруу үчүн, өзүнүн келечектеги иштесе дагы, иштебесе дагы акча түшүп туруучу булагын куруу үчүн өзүнүн план максаттарын жазып алды. Основной ишине кошумча өзүнүн максаты үчүн, келечектеги максаты үчүн, келечектеги жакшы жашоосу үчүн инвестиция кылды. Ошо водопроводдорду кура баштады. Биздин Бруно болсо акча табуу үчүн баардык убактысын акчага айландырды. Акчага айландырганда бунун ден соолугу жоголду, мунун жашы өттү. Ар кандай себептер менен убакыт келгенде 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл жакшы иштеди. Бирок жегенин, то есть акча тапканын күнүмдүк жашоодогу расходторго жок кыла берди. Ошентип ишке жараксыз болуп калган мезгилинде, ден соолугунан айрылган кезинде ага кыйынчылык күндөр келди. Демек, сиз дагы өзүңүздүн жашооңузда ошондой күндөрдү келтирбөөнү кааласаңыз, Брунонун жолуна түшүүнү каалабасаңыз, өзүңүздүн водопроводуңузду курганды азыртадан баштаңыз. Ал үчүн бизде сизге сонун сунуш бар. Өзүңүз ойлонуп, өзүңүз чечиңиз. Эгерде сизге бул сунуштар кызык болсо, өзүңүздүн водопроводуңузду кантип курууну кааласаңыз, бул жерде жазылган, описание деген жерде жазылган ссылка менен кирсеңиз, WhatsAppка жазсаңыз болот, же болбосо YouTube каналдарында өзүңүздүн комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Сиз менен сөзсүз байланышабыз. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен болгон Кымбатбек кызы Гүлпери.